Кытайдан келген товарларды тартып алып жүргөн Камчы Көлбаевдин адамдары кармалды. УКМК тарабынан криминалдык лидер Кы Асанбектин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүнүн мыйзамсыз аракеттери токтотулду. УКМКнын маалыматына ылайык, алар көп жылдар бою эл керектөөчү товарларды, тактап айтканда Кытайдан экспорттолгон товарларды тартып алуу менен алектенип келишкен. Кыргыз Республикасынын ишкерлеринен жана жарандарынан кийин алар тарабынан Кыргыз Республикасынын жана КМШ мамлекеттеринин аймагында туруктуу кылмыштуу схеманы уюштурган. Тактап айтканда, Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында 209-берененин 4-бөлүмүндө алдамчылык менен каралган кылмыштын белгилери боюнча тергөө ыкчам иш-чараларынын жүрүшүндө өзгөчө ири өлчөмдө Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 2023-жылдын 23-майында Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун аймагында Кы Асанбектин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөлөрү Алтуха деген каймана аты менен белгилүү АИ, АК жана ошондой эле протез каймана аты бар АШ жана Кения каймана аты бар КТ кармалып, Кыргыз Республикасынын тергөө камакчайына камалды. Ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө жогоруда аталган адамдар алдамчылык жолу менен жеке менчик транспорттук логистикалык компаниядан жалпы суммасы болжол менен 385 000 АКШ долларын түзгөн эл керектөөчү товарларды алып жүргөн жүктү мыйзамсыз түрдө тартып алышканы аныкталган. Учурда Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан бул кылмыш ишинин алкагында тиешелүү тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Ошондой эле жогоруда аталган адамдардын ушул сыяктуу башка мыйзамсыз фактыларга катыштыгы бар экендиги аныкталууда. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын УКМКсы жарандарды уюшкан кылмыштуу топтор тарабынан мыйзам бузуунун бардык фактылары боюнча кайрылууга жана билдирүүгө чакырат. Тергөө иштери уланууда. Маалымат Назарнёс.